Мен Тоқталиева Гавхар Кахаровна, 5 баланын энесимин, жалгыз бой энемин. 2022 жылы 22 февралда 50% бергем. Анын деле жеп ичпей 15 жыл жерге көмүп банкага чогулткан акчам болчу. Мен үй алыш үчүн эмес, үйгө алым жетпейт. Мен участка алыш үчүн акчамды төккөн болчумун. Тилекке каршы 50% төккөндө 45 күндө алып беребиз деген. 45 күн эмес, азыр 4 жыл болду. 4 жылдан бери соттошуп жүрөбүз. Эч кандай жыйынтык жок. Эч кандай берген деле жок. Берген жок деп айтпаймыз. Каждый сотко барганда оозубузду жабыш үчүн 50 миң деп берип коет. 10 миң деп берип коет. 10 миңди деле 15 миңди деле кайырчылык кылып алам. Өзүмдүн акчама өзүбүз кайырчы болдук. 763.200 сом төлөгөм. Андан 185 миң кайырчылык кылып жүрүп алдым. Азыркы учурда 578 миң акчам калды.